Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala Rasulillah. Summa ma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly okuwçular. Muhtasarul Kudri attуу kitептен сабагыбызды уланмакчыбыз. Biz namazın içinde makruh болгон амалдарга келип токтогон экенбиз. Кудайым буйрса мына ошол жерден сабакты баштайбыз. Кудай Таала туура түшүнүк берсин, аны менен амал кылууга дагы мүмкүнчүлүк берсин. Ва юкраху lil musalli ay ya'batha bi thawbihi aw bi jasadihi. Namaz okuwçuga özünün kiyimi menen je denesi menen oynou makruh bolot. Abas bolot, anan la'ab bolot. Düşünüzдөр, abas деген söz bu hiç bir rahatı yok, bir paydasız kıymıl hareket da. Al endi la'ab degeni özünün bir rahatı var. Mına sizler futboldu la'ab dep koyot. Nege? Sizler özüңөрчө bir ne alasыңар? Rahat alasыңар да. Futbolist futbolu менен дагы башка спорт кылган башка спорту менен. Бул жерде ошол абас жөнүндө сөз кылып жатат. Кыскасы, намаз окуган киши өзүнүн кийими менен же денеси менен кармалап да кылат го. Mesela кыймыл аракет жашай берет, же сакалдарын кармалай берет да. Ошондой намаздын ичинде ошондой кылуусу макрух болот. Бул жерде ошол макрух дегенинен максат макрух тахрими болот. Арамга жакын болот таксылар. Түшүнүңүздөрбү? Негизинен намаз окуган адам өтө Кудай Таалага берилип, Кудай Тааладан коркуп, Кудай Таалага жалбарып намаз окуш керек. Муъминун сүрөсүнү бардыгыңар билесиңер. Өзгөчө карекелер билесиздер. Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде эмне дейт? Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Кад афлахал муъминун. Чындыгында имандуулар эмне кутулушту дейт. Ошол жердеги имандуулар ким десе, аллазина хум фи салатихим хошиун. Намазда хушу кылгандар дейт. Хушу кылгандар дегенди тафсири Кози Байдови деп коет. Муну эртеден биздин аталарыбыз шакирттерине, чоң ата устаздарыбыз дейли, өздөрүнүн шакирттерине сабак берип, муундан муунга улантып сабак берип келген китептердин бири болуп эсептелет. Мына ушул китепте хушу кылуучу ким десе, ал-мулзимуна ал-хошиина миналлах вал-мулзимуна абсарахум масажидахум. Хушу кылган ким десе, Кудай Тааладан коркуп, көздөрүнү сажда орнуга туткан адамдар дейт да. Ушул аяттын тафсиринде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисини келтирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир кишинин намаздын ичинде сакалында кармалап ойноп жатканын көрөт да. Пайгамбар айтат: "Лау хашаат қалбуху ла хашаат жавариху." Эгерде ушул киши жүрөгү Кудай Тааладан корккондо, жүрөгүдө Кудай Таалага болгон коркуу болгондо, бул кишинин мүчөлөрү да коркмок эле дейт. Көрдүңүзбү? Ушул жерде Пайгамбар саллаллаху кандай баа берип жатат биздин амалыбызга. Ошондуктан намаз окуган адам кийими менен же чачыңыз менен же сакалыңыз менен кыскасы ойнолоктоп эки жакты не кылбаш керек экен? Кармалабаш керек. Түшүнүктүбү? Эгерде мына китебиңерге түшсөңөр, кээ бир адамдар бар мына денесин тырмай берет. Ошону аалымдарыбыз кандай баа берет? Мисалга бир аалымдарыбыз айтат, Захира деген китепте мынтип айтат экен: "Иза хакка жасадаху ла тафсуду салатуху." Эгерде денесин тырмаласа, намазы бузулбайт. Яни качан иза фаалаху марратан ва марратайни ва мираран ва байна кулли марратайни фиркатун. Bir жолу же эки жолу же үч жолу кылса дейт да, мындай кылып тырмады, бирок ортодо ажыратты дейт. Амма иза фаалаху саласа марратин мутавалиятин тафсуду салатуху. Ал эми эгер уда үч жолу кыла турган болсо, көтөрүп алып тырмалап дары ойда ошол бир рүкүндө, мисалга кыямда үч жолу ушундай кылып колуну көтөрүп денесин тырмаласа, анда намазы бузулат деген сөздү айтып жатат таксылар. Ошон үчүн намаздын ичинде эмне кылышыбыз керек экен? Берилип, Кудай Тааладан коркуп, жалбарып, ошол Кудай Таалага сыйынышыбыз керек. Түшүнүктүбү? Вала юқаллибул хаса илля алла юмкинаху суджуду алейхи фаюсаввияху марратан вахидатан. Сажда орунда болгон майда таштарды тазалабайт дейт. Эгерде сиз көчөдө намаз окуп кала турган болсоңуз, балким түндө байкабадыңыз да, анан жай намазды таштап алдыңыз, же болсо жердин үстүгө намаз окуганда байкабай калып намазды окуй баштадыңыз, сажда кыла турган ордуңузда эмнелер бар экен? Майда таш. Ошону сиз тазалап арчыбагын дейт ошону. Болгону эгерде
баянгы сүннөт тарикада, сүннөт жол менен сажда кылууга мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, ошондо бир жолу сизге ошону арчууга не берилет? Тазалоого рухсат берилет. Ошон үчүн айтат, бир жолу сажда кылуу үчүн бир жолу гана эмне кылынат экен? Рухсат берилет. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси келет. Ла тамсах ва анта тусалли, фа ин кунта лабудда фаилан фавахида. Сен намаз окуп жаткан абалда эмне кылып арчыбагын дейт. Тазалабагын дейт. Бирок эгер зарыл калсаң, айласыз калсаң, такыр сүннөт жол менен сажда кылууга мүмкүнчүлүк жок болсо, ошондо бир жолу эмне кыл? Тазаласаң болот деген сөздү айткан. Түшүнүктүүбү таксыларым? Кача экен сүннөт жол менен сажда кылууга не жок? Мүмкүнчүлүк жок болсо гана. Эгер бар болсо тазалабагандык жакшы. Ашыкча кыймыл аракеттин неси жок? Кереги жок таксылар. Вала юфарқиу асабиаху. Бул да эле макрух тахрими болот, жанкы тазалаш. Вала юфарқиу асабиаху. Манжаларын не кылбайт? Кырсылдатпайт дейт. Кырсылдатпаш керек да. Шундайм да кылат го, созоп, жемде кылат. Ушул маселе дагы юфарқиу асабиаху. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мында дагы хадиси бар. Ла туфарқи асабиака ва анта тусалли. Намаз окуп жаткан абалда сен не кылба? Манжаларыңды кырсылдатпа. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи башка хадисинде айтат: "Аллахику фис салат вал мултафи вал муфарқиу асабиаху би манзилатин вахида." Намаздын ичинде күлгөн, намаздын ичинде эки жакка караган, манжаларını кырсылдаткан адам бардыгын өкүмү бирдей дейт. Мына ушул хадистердин негизинде манжаларды кырсылдатуу эмне экен? Макрух тахрими амалдарга кирет. Эгер канчалык бул намаздын ичи эле эмес, мына маселе. Намазды күтүп жаткан болсоңуз, намазга кетип жатасыз. Ушулардын бардыгын камтып алат таксылар. Намазга кетип жатып, манжаларды кырсылдатуу эмне экен? Макрух болот. Түшүнүктүүбү? Мүмкүн эмес, рөхсат берилбейт. Бирок намаздын сыртында намазга кетип жатпайсыз. Намазды күтүп жатпайсыз. Мындай мезгилде эгерде манжаларыңызды бираз эс алдыруу максатында боло турган болсо рухсат берилет. Түшүнүктүүбү? Бирок ошондо дагы эгерде кажетсиз эле, жөн эле кээ бирлер бар го, манжаларын эс алдыруу эмес, жөн эле адат болуп калган, кырсылдата берет го. Мындай адамдар үчүн макрух танзихи болот. Намаздын эши дагы болсо, сырты дагы болсо таксылар. Түшүндүңүзбү? Бул амал ушундай амалдар. Макрух не экен? Макрух танзихи сыртында эгерде бекер эле кылган болсоңуз, бираз манжаларыңызды эс алдыруу максатында кылган болсоңуз, көйгөй жок. Бирок намаздын ичинде, же намазды күтүп жаткан кезде, же намазга кетип жаткан кезде не экен? Өкүмү макрух тахрими болот. Чүнкү себеби намазды күтүп жаткан адам, намазга барып жаткан адамдын өкүмү намаздын ичиндеги адам сыяктуу болот шариятта. Баягы ал-мунтазиру фис-салат кааннаху фис-салат дегендей да. Намазды күтүп жаткан адам намаз окуп жаткандай сооп алат, ошол жасаган амалдары үчүн. Түшүндүңүзбү? Вала юшаббику. Жана манжаларын не кылбайт? Ташбик кылбайт. Мындай манжаларын бири-бирине мындай аралатып, мындай салбайт. Бул да эле мүмкүн эмес. Бул да эле ошол макрух тахрими болуп эсептелет. Түшүндүңүзбү? Хоп. Бул да эле дана ошол жанагы манжаларды кырсылдатпак эмнени айтсак, бул да дагы ошол өкүмдөр бар. Намаздын ичинде да, сыртында дагы. Түшүндүңүздөр, Вала ятахассару. Тахассур кылбайт дегени, тахассур дегени бул колду мындай белини мындай кылып кармоодо айтат. Түшүндүңүздөр? Белини кармайт го. Жана блатнойлор кармагандай. Ошондой белини кармабайт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Ал-ихтисару фис-салат рахату ахлин-нар. Баягы намаздын ичинде мындай белини кармоо бул тозок элинин рахаты дейт да. Чыныгы имандуулардын рахаты андай эмес. Түшүнүктүүбү таксырым? Бул бир, экинчиси бул хадис анан ошол жерде дейт, эгерде сиз кармай турган болсоңуз, ошол тозок элге өзүңүздү мындай салыштырган болуп эсептелесиз дегендей деп жерде шархында айтып жатат. Кыскасы мындай белди кармаган кезде биз сүннөт тарикада кол байлаганды таштаган болобуз да. Сүннөт эмне эле? Колду оң колду сол колдун үстүнө коюп, киндиктин астына коюп эле. Ал сиз мындай кыла турган болсоңуз, ошол сүннөт не болуп кетет? Ташталып кетет. Эми бизде эч ким мындай кылбайт. Бирок китептерде алдын ала айтып коет да, ушинтип жанагы эгер кокустан бирөө жарым ошондой кыла турган болсо, өкүмү ушул макрух болот. Вала ясдулу саубаху.
кийимин желбегей кийбейт дейт. Кийимин желбегей кийбейт. Желбегей кийүүдү билесиңерби? Жеңини колдорун жеңге салбайм да башына таштап алат же ийнине таштап коет да таксыр. Жанагы мисалы чапанды кийесиз, тондорду. Кийип алганда же желектер деп коет го, желек жана жука немелер. Ошолорду кийген кезде мындай салып алып туруп ошондогон кийүү неме рухсат берилбейт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андай кылуудан эмне кылган? Тыйган таксыр. Түшүндүңүзбү? Жеңге колуңузду салбай, башыңызга же немеңизге таштап коюудан пайгамбар тыйган. Ошондуктан бул да эле ошол макрух тахрими амалдардын катарына кирет. Намаздан сырткары ушул эле. Намаздан сырткары дагы мындай текебирчилик немесинде болсо ошол эле өкүм да таксыр. Эми дарат алган кезиңизде таштап алышат, ал проблема жок. Кээде аксакалдар кылат го, мындай дарат алган астында мындай желкесине таштап коет да дарат алат. Вала якуффуху, кийимин чогултпайт дейт. Вала якуффуху дегендин мааниси мына чапан кийгендер ордунан турган кезде саждадан турганда мындай кылат го, кайра бүктөйт. Мындай кылып кайра бүктөйт. Же саждага кетип баратканда шымыны мындай кылып көтөрөт. Мына ошолордун бардыгы макрух болуп эсептелет. Түшүндүңүзбү? Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төмөндөгү хадисини караңсаңыздар, мен 7 мүчө менен сажда кылууга буйрганмын жана чачым менен кийимди не топтоого, чогултуудан тыйылганмын дейт. Түшүндүңүзбү? Ошол жерде кийимди чогултуу дегенден максат эмне экен? Мындай алдыңызды мындай кылып жоройсуз, же саждага жыгылып аткан кезде шымыңызды мындай кылып көтөрөсүз. Албетте эми тар болсо биздин доорда көпчүлүк адамдар классик шымдарды кийип алгандыктан аябай тар да, аны тартпасаңыз жыртылып калат. Мейли ага рухсат. Өзү негизи кең кийим кийиш керек да намаз окуган адам. Тар кийимдерди кийип албаш керек. Бирок эми эл кийип алат, аны сиз тыя албайсыз. Жанагы демократия өздөрү билет кандай кийим кийишти. Бирок исламдын талабы боюнча намаз окуган адам кенен кийим кийиш керек. Денеси билинбегедей, эркек бала, аял айырмасы жок бул маселеде. Кенен кийим кийиш керек, анан ошол чыгылганыңызда не болбойт? Чогултуп ушундай макрух иштерди көп кылбайсыз да. Эми азыр зарылчылыктан ошондой тар кийим кийип алган болсоңор, көтөрсө эмне экен, жыртылып кетүүнүн коркунучу болсо, анда эчтеке болбойт таксыр. Ошондой эле бул маселеге жеңди чогултуу дагы, жеңди түрүү дагы кирет. Кээ бирлер бар, намазды окуган кезде жеңдери мындай болуп, эмне болот? Түрүлгөн болот. Турабы? Мына ушул дагы макрух болуп эсептелет. Бул да ошо каффу сапкын катарына кирет. Ошон үчүн жеңди намаздын астынан эмне кылышыбыз керек таксыларым? Түшүрүп алыш керек мынтип. Түшүңүздөр да? Намазда жең түрүлгөн абалда намаз окуу эмне экен? Макрух болот. Ошо каффу сап деп ал дагы кирет ушу маселеге. Вана яқису ша'раху. Чачын топтобойт дейт. Эркектер чачыны төөлөрүнө, же тегерегине, же бир арты жагына, жанагы эски кинолорду көрсөңөр, мурунку доорларда узун чачтарды коет эле. Мисалга, дайым эле балким бардыгыңар көрүп чыккан болушуңуздар керек, азыр турецкий сериалды. Шейх Эртугрулду. Туурабы? Чачым мындай болуп өскөн болот да. Мына ошол намаз окуган кезде ошол киши эгерде чачымдай түйүп алса, же желкесине түйүп алса, же төбөсүнө неметип алып, бекитип ала турган болсо, ошол не экен? Макрух болуп эсептелет таксыр. Түшүнүңүздөрбү? Кандай болбосун, башына ороп алабы, алдына жерине чогултабы, желкесине чогултабы, кыскасы бардык абалда бул кандай амалдардын катарына кирет? Макрух амал. Макрух болгондо дагы макрух тахрими амалдардын катарына кирет. Танзих эмес, кандай амал экен? Тахрими амал болот. Вала ялтафиту яминау ва шимала. Намаз окуган кезде оң жак жана сол жакка карабайт дейт. Мына ушул намаздын ичинде кароо, эки жакка кароо, үчкө бөлүнөт. Түшүңүздөр, бири көздүн кыры менен кароо. Көздүн кыры менен башыңыз кыймылдабайт, көзүңүздүн кыры менен гана эки жакка карайсыз. Бул макрух эмес, болгону сиз жакшы ишти таштаган болосуз. Анткени намаз окуган адам кыямда турган кезде сажда ордун караш керек, рүкүдө бутун аркасына караш керек, манжаларыны турабы? Саждада мына мурунун жумшактарыны караш керек. Каадага отурган кезде өзүнүн көкүрөгүнүн тушуну мындай жатканда өзүнүн койнуну караш керек. Ушундай бир жакшы мустахаб амалды биз эмне кылган болобуз? Эгер эки жакка карасак, таштаган болобуз. Бирок намазыбыз макрух болбойт. Намазыбыз макрух болбойт. Болгону жакшы иш таштаган болобуз. Ал эми экинчи түр кароо бул жүздү буруп кароо. Дагы кылып карайт го. Ошо зарылчылыксыз, себепсиз ошондой жүздү эки жакка буруп карай турган болсоңуз,
макрух болот. Мына ушуну айтып жатат. Оң жака жана сол жака карабайт деп. Ал эми үчүнчү түр кароо бул көкүрөктү буруп карап да айтат. Зарылчылыксыз көкүрөгүңүздү кыбладан бурсаңыз намаз бузулат. Түшүндүңүзбү? Намазга кирсеңиз, кээ бир адамдар бар. Мындай кылып эчтен кирип келсеңиз, мындай кылат да бурулуп карайт да. Зарыл да ошону көрүш. Ошону көргөнсүздөр, көргөн эмес да, ошондой да мечиттерде. Аксакалдар жанынан келген киши мындай бурулат да, кыбладан мындай көкүрөгү бурулуп келет. Жакшылап сизди карайт да, анан кайра алдын карап намазын окуп уланта берет. Ошондой кишилердин намазы бузулуп калат таксылар. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн не деди? Вала ялтафиту яминау вала шимала. Башын буруп, не кылбайт экен? Оң жак, сол жака карабайт. Бул макрух болот. Калган эки түрүнү түшүндүңөр, а? Хоп. Вала юқика иқаил калби. Ит отурган сыяктуу отурбайт дейт. Ит отурган сыяктуу не кылбайт? Отурбайт. Ит отурган сыяктуу отуруу бул да эле макрух болуп эсептелет. Ал отуруу кандай десе, баягы жамбаштарыңызды жерге коесуз да, сандарыңызды көтөрүп, мына тизелериңизди көкүрөгүңүзгө мындай жармаштырасыз го. Ит отурат го мындай кылып алып. Түшүнөсүзбү? Иттин көчүгү кайда болот? Жерге тиет. Ошондой отуруу намаздын ичинде не болот экен? Макрух болот. Түшүндүңүзбү? Намаз сыртында немеси жок. Бул намаздын ичиге тиешелүү да. Намаздын сыртында бизге дагы кандай отуруу жакшы? Сол бутту жаткырып, ошону үстүгө отуруп, оң бутту мындай тизелерди көтөрүп отургандык сүннөт отуруу ошол таксылар. Бул негизинде намаздын ичиге тиешелүү маселе. Түшүндүңүздөр, а? Кандай экен? Ит отурганда. Бирок ушунун башка дагы тафсири бар. Кандай отурат десе, бул жанагы эки сажданын ортосунда кээ-бирлер мына немесине отурат го, буттун аркасына отурат, бутту жаткырбай. Кээ бир алымдар ушул иканы ошондой деген мааниде дагы колдонушат. Ошон үчүн намаздын ичинде кыскасы сиз тиги бутуңуздун аркасына отурасызбы, же болбосо ит отургандай отурасызбы, экөө теңи макрух. Бирок туура тафсир азыр ика дегенин туура эң туура чечмелөө мына ушул жанагы айтканыбызда ит отургандай отурууду айтат. Бирок кээ бир алымдар эмне деген экен? Бутунун аркасына отуруу. Мындай бутуну тик коет да, бутунун аркасына чала отурат да, кайра саждага жыгылат го. Ушундай намаз окугандардын саны көп. Ошол бардыгы эмне экен таксыларым? Макрух болот. Вала ярудду салама билисанихи вала биядихи. Саламды тили менен, колу менен кайтарбайт дейт саламдын жообуну. Тили менен кайтара турган болсо, сөзсүз түрдө намазы бузулат. Ал тууралуу кийин келет. Айтабыз. Саламдын жообуну ва алейкумуссалам деп тил менен айтса намаз бузулат. Бирок колу менен кайтарса эмне болот экен? Макрух болот. Мына ушул маселеде силердин хашияңарды карасаңыздар, меникиде экинчи деп турат. Сиздердикиде канчанчы билбейм. Билисанихи ва биядихи деп турат. Көрдүңүздөрбү? Ай салама макрухун билияди ва рас. Саламдын жообуну кол жана баш менен кайтаруу макрух болот дейт. Ва биллисани муфсидун мутлакан. Саламды эгерде саламдын жообуну тил менен айта турган болсо, атайын айтабы, унутуп калып айтабы намазда экендигинин айырмасы жок. Намаз не болот? Бузулат дейт. Ва ла баъса би ижабатил мусалли би расихи. Бирок эгерде бирөө бир суроо узата турган болсо, намаз окуган киши башы менен ишара кылып туруп, сурооуна жооп кайтарса зыяны жок. Мисалга, камалау талаба минху шайун аура дирхаман вакила жайидун фаума абирасихи бина маула. Мисалга, бирөөдөн бир нерсени талап кылса дейт. Эгер намаз окуп бир нерсени талап кылса, макул деп башы менен мындай кылып койсо, же бирөө бир акчаны көрсөттү да, дирхамды дейли, көрсөттү, ушул таза сапаттабы жеки начар сапаттабы десе, жакшы сапаттабы десе, башыны мындай кылса же мындай кылып койсо, намаз не болбойт? Бузулбайт таксылары. Түшүндүңүзбү? Ушундай алымдар ушундай жер. Бирок валау сафаха бинияти салам тафсуду салам салатуху. Эгерде кол кармашып саламдашсачы, саламдашуу ниети менен, анда намаз бузулуп калат. Түшүндүңүздөрбү? Кол кармашса эмне экен? Бузулат. Хоп. Bir жака чыгып кетканда дөрүдөн сурайт элем. Чыккылы эмнеси мектепте түшүндүрүп. Мындай кылса, эч нерсе болот. Ошону айтып атпаймынбы? Ошо сураса бир нерсени талап кылган кезде башы менен мындай кылып койсо, не экен? Намаз бузулбайт таксыры. Хоп. Вала ятараббау илля мин узрин. Тарабба дегенин мааниси таксырларым. Бул
Мандаш бизде мусулманча отуруу деп коет да, биз кичинекей кезде. Буттарды мындай кыласыз го, мандаш отуруу деп коет. Ошондо мандаш отурбайт дейт. Болгону эгер үзүрү бар болсо, жанагы сүннөт жол менен намаздын ичинде отура албай турган болсо, ошондой адамга рухсат берилет мандаш отуруп намаз окууга. Түшүнүктүбү? Бул ошондой отурууду мында алымдарыбыз танзихи макрулардын катарына кошуптур, таксыларым. Хоп. Вала яакулу вала яшрабу, жебейт, ичпейт. Эгерде намаздын ичинде жей турган болсо, намаздын ичинде иче турган болсо, намаз эмне болот? Бузулат, таксырым. Түшүңүздөрбү? Намаздын ичинде жеп ичиш, сырттан бир нерсени киргизиш эмне экен? Намазды бузат. Бирок болгону эгер тишиңиздин арасында эгерде кичинекей калып кеткен болсо, жанагы горох менен нахат дейт го биз, нокоттон кичинерээк калып кеткен болсо, жесеңиз намаз не болбойт? Бузулбайт. Андан көп болсо намаз не болуп калат? Бузулуп калат, таксыларым. Бул жерде дагы көп макрулар айтылбай калды. Ал макруларды кээ бирин айта кетели. Мисалыга алымдарыбыздын айтуусу боюнча дагы макрулар бар. Бул жерде кыскараак айтылып калган. Ал макрулар мисалыга чыканакты, эркектер чыканакты мындай төшөп алып сажда кылуулары. Кээ бир эркектер калсаң аялдар сыяктуу мындай чыканактарын жерге мындай жаткырып алат. Түшүндүңүзбү? Ошол макрух болот. Мафум? Бул бир. Экинчиси, бир адамдын бетине мынтип карап намаз окуу не? Макрух болот. Бетме бет туруп алып. Ошон үчүн намаз окканда имам намазды окуп бүткөндөн кийин дароо элге кайрылып албаш керек. Мындай акыбалды карайт, артыны карайт. Намаз окуучу барбы жокпу? Эгерде тушунда намаз окуп жаткан адам болсо, ал элге түп-түз болуп бурулбаш керек. Бир аз мындай капталын салып бурулуш керек. Түшүңүздөрбү? Андан кийин намаздын ичинде эгерде чекеңиз топурак болгон болсо, ошол топуракты арчуу макрух болот. Намаздын ичинде. Андан кийин дарат кыстап жаткан кезде, чоң даратбы, кичине даратбы, желби, айырмасы жок. Шулардын бири кыстап жаткан кезде дагы намаз окуу не болот экен? Макрух болот. Жалаңбаш намаз окуу макрух болот. Жалаңбаш жалкоолуктун себебинен болсо макрух болот да. Жалкоолук кайсы? Баягы баш кийимини кийүү дагы ага оорлук кылат да. Турат, жанында турат. Алып кийсе болот, бирок ошону алып кийүү эмне кылат кээде студенттерге? Оорлук кылабы? Ошондой намаз окуш эмне экен? Макрух болот, таксыларым. Түшүнүктүбү? Андан кийин астыңгы сапта орун бар болуп туруп, арткы сапка туруп алуу дагы макрух болот. Мисалга сиздин тушуңузда бош ачык жер турат, сиз аны толтурбай артка туруп алдыңыз да. Ошондой туруу дагы макрух болот. Ана кийимиңизде, сажда кыла турган ордуңузда, оң жак, сол жагыңызда, астыңызда айвандын сүрөтү бар болсо намаз окуу макрух болот. Түшүндүңүзбү? Кийимиңизде, кийимге желательно имандуу адам, намаз окуган адам өзгөчө сүрөтү бар кийимдерди албаш керек. Жандуу нерселердин сүрөтү. Ошондойлор макрух болот да. Бирок ушул жерде суроо берилет кээде. Эми кээ бирлер бар, жаштык кезинде динди жакшы түшүнбөй, динге маани бербей жашаган адамдар болгон да. Ошондой адамдар денесине неме чийип алат го, жанагындай татуировка. Алар бүт адам. Эми аларды кайра кетире албайсыз да. Ошондуктан алар үчүн макрух эмес, жанагы кийимдерин кийип алып үстүнөн жабып алса, макрулугу не болот? Жоюлат, таксыр. Түшүнүңүздөр? Андан кийин эски кийимдер менен намаз окуу. Эски дегенде сиз аны менен той топурга барбайсыз, бир встречтерге барбайсыз. Үйүңүздө рабочий форма бар го? Ошону менен намаз окуу дагы макрух болот. Себеби намаз окуган кезде биз эң жасана турган жерибиз кайсы жер болуш керек? Намаз болуш керек. Орустар айтмакчы, к сожалению, бул нерсе бизде жоюлуп кетти. Намазга биз каалагандай жанагы мусор кийимдерибиз менен бара беребиз. Бирок бир той болсо, бир чоң менен жолугушуу болсо, бардыгыбыз кычырайып 2 саат душтун ичинде туруп, 3 саат күзгүнүн түнүндө туруп, анан жанагы мыкты кийимдерибизди кийип, духийден себинип, андан кийин чыгабыз да. Намазга болсо каалагандай чыга беребиз, барбы? Жыртыкпы, эскиби, кирби, чаңбы, кете берет да. Эң жасана турган жерибиз биз ошол ибадатта жасанышыбыз керек, таксыларым. Андан кийинки макрух амалдардан баягы окуган нерсесин саноо. Алхамдулиллахи роббил аламин бир аят болду. Тили менен эмес. Түшүңүздөрбү? Колум менен, жалар менен эсептеп саноодо не деп коет? Макрух болот. Же тасбихтерди саноо ошентип куманжаларыңыз менен. Болгону салату тасбихте гана эмне берилет?
рұқсат беріледі. Салату тасбихте сіз санап алсаңыз манжаларды мындай басып тұрып санайсыз да мындай. Жаңа пианиноны неметкенде мындай санайсыз. Мындаған қылбайсыз аның ішінде дағы. Түсініңіз бе? Мындай басып мына бір шундай есептейсіз. Ошондо рұқсат берилет. Башкасында эмес. Андан кийинки макру амалдардан көздү жумуп алып намаз окуу таксырлар. Түсүңүздөр? Көздү жумуп алып намаз окуу дагы неге келет экен? Макру амалдардын катарына кирет. Бирок эгер бир адам ошол көзүмнү жумуп алса, аябай берилип окуй турган болсо, көзүнү жумбаса эки жака алаксып, мындай хусу жоголуп кете турган болсо, андай адамга көзүнү жумуп алып намаз окуш рұқсат берилет. Түсүңүздөр? Ва тaqbidu aynayhi дейт. Көзүнү жауып алып, жумуп алып намаз окуш макрух болот. Тек гана мындай берилип окуу максатында болсо рұқсат берилет. Ушинтип кыскасы дагы бир канча мына макрулар бар экен, көрдүңүздөр? Муну эсиңиздерге сактап алыңыздар. Fa in sabaqahu al-hadathu insarafa wa tawadda'a wa bana ala salatihi in lam yakun imaman. Fa in kana imaman istakhlafa wa tawadda'a wa bana ala salatihi ma lam yatakallam. Demek eğer namaz okuyucunun daratı bozulsa deydi. Namazın içinde darat emne olsa bozulsa. Namazdan darau çıgat, darat alıp namazın ulantat deydi. Eğer de imam bol bolsa. Eğer imamda uşunday ahval bol oturgan bolsa daratısınsa. Anda orduna başkanı tartıp darat alat da andan namazın ulantat eğer süyleyelek bolsa deydi. Bu sözme söz kotormos elde. Özü negizinde namaz okup жатқан кезде darat bozulsa namaz da bozuluş gerekti. Sebebi namazga karşı ne tavıldı? Amal tavıldı. Namazga karşı amal tavılgandıktan namaz bozuluş gerek. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi kelgendikten uşul meselenin hükmü başkaça berilip жатат. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi var. Eğer de sizlerden birine namazın içinde mesela kokustan jeli çıkıp kete turgan bolsa, anda namazdan çıkıp darat alıp gelip namazını ne kılsın? Ulan başından okusun degende hadis gelet. Başka hadiste gelet. Sizlerden birine kussa, je bolsa murdu kanap ketse namazın içinde emne kılsın? Çıksın namazdan darat alsın da süyleyerek bolsa namazın ulansın degen hadis gelet. Mına uşul hadisin negizinde biz namaz buzulbayt deybiz. Emi karаңыз taksırım. Bul жерде namaz okuçularda üçkö bölөбүз. Түшүңүздөрбү? Жалгыз namaz окуп жаткан адам, имам, анан имамга уюган адам. Имамга уюган адам менен имамдын өкүмү бири-бирине жакын. Түшүңүздөрбү? Бири-бирине окшойт. Бирок жалгыз окугандыкы өзүнчө болот. Эми караңыз, şu жерде дараты сынса деди, дараты сынса дегенден максат таксырым. Кокустан жанагы ыктыярсыз дараты сынса. Жана ыктыярсыз, бунун шарттары бар. Биринчиси ыктыярсыз дараты сыныш керек, кокустан. Түшүнүңүзбү? Анан экинчиси ошол даратынын бузулгандыгы гусулду милдет кылуучу амалдардан болбош керек. Мисалга бир адам намаз окуп жатып, анан жаш жигит дейли, ойлонуп, бел суу чыгып кетсечи. Ал намазы бар, гусул алып келип улантууга неси жок, укугу жок таксырым. Бул кичине дараты бузулуш керек, чоң дарат эмес. Үчүнчү шарты жанагы сейрек табыла турган нерсе болбош керек. Сейрек даратыны сынат го аны менен. Ошондой нерсе болбосун, көбүнчө даратты буза турган нерселерден болуш керек. Көбүнчө не жел чыгып кетиши мүмкүнбү? Мурдуңуз канап кетиши мүмкүнбү? Ошондой нерселер болсун. Эгерде сейрек даратты буза турган амалдар табылып кала турган болсо, анда сиз намазды улансаңыз жарабайт. Болбойт. Сөзсүз түрдө намазды кайда баштан эмне кыласыз? Окуйсуз. Анан ошол даратыңыз сынгандан кийин бир рүкүндү аткарбашыңыз керек. Дароо чыгып кетишиңиз керек. Эгер дараттыңыз бузулгандан кийин ошол сажданы толуктап алайын, анан башымды көтөрөйүн десеңиз, мисалга саждада жер чыгып кетти дейин. Namazdan başımda sajdadan namazı toluktoo maksatında başınızı kötürseniz, anda dagı ulantууга эмнеңиz жок, укугуңуз жок. Дароо чыгып кетиш керек болот. Андан кийин ошо чыгып кетип жаткан кезде намазды буза турган, мындайча айтканда, каршы намазга каршы амалды жасабашыңыз керек. Жебеш керек, ичбеш керек. Түшүңүзбү? Толка зарыл маселени гана эмнени аткарасыз? Ун чыкпай, жол басып алып дарат алып кайтышыңыз керек да. Ошондо улансаңыз болот. Андан кийин ошол пайдасыз көп мөөнөткө туруп калбаш керек. Эгерде тыгылыш боло турган болсо, анда айласыз сиз туруп каласыз да. Ошондо үзүрсүз, себепсиз көпкө туруп калбаш керек. Көпкө туруп калган болсоңуз, анда дагы намаз не болуп калат? Бузулуп калат. Улантууга укугуңуз жок. Анан
алдын ала болгон даратсыздыгыңыз ачыкка чыкпай керек. Мындайча айтканда, сиздин айталы намаздын ичинде кокус даратыңыз сынды. Анын артынан эле чыгып кетип жатканыңызда масыга мас тартуудун мөөнөтү бузулуп калды. Көрдүңүзбү? Алдын ала не болду? Даратсыздыгыңыз. Даратыңыз сынды да, буттун дараты сындыбы? Сиз эми улантууга эмнеңиз жок, укугуңуз жок. Анан ошол даратыңыз сынгандан кийин сохибут тартип деп кимди айтат? Намазды эч калтырбак. Эч ошондой адам каза намаз бар экендигини, казасы бар экендигини эсине келбеш керек. Мисалга мен бамдатты окуган болбосом, мисал мен. Анан пешин намазда ушул окуяга учурап калып, дарат алгалы чыгайын дегенде эсиме келди, мен нени окуй элекмин? Бамдатты окуй элекмин. Болду, мен бул намазды не кыла албайм, уланта албайм. Сөзсүз түрдө мен эми дарат алып туруп, биринчи бамдатты окуп, анан эмнени окуйм? Жанагы окуп жаткан пешин намазымды улантып кетем. Түшүндүңүзбү? Кыскасы шарттарын көрдүңүздөр. Кандай экен? Ыктыярсыз сыныш керек. Гусулду милдет кылуучу амал болбош керек. Сейрек табыла турган нерселерден болбош керек. Бир рүкүндү аткарбай дароо чыгып кетиш керек. Намазга чыгып кетип жатканда намазга каршы амалды аткарбаш керек. Анан эмне дедим? Жанагы үзүрсүз, себепсиз көпкө туруп калбаш керек. Алдын ала болгон даратын сынгандыгы ачыкка чыкпаш керек, билинбеш керек. Анан каза намаз бар экендигине эсине келбеш керек. Эгерде ушул амалдар табыла турган болсо, намазды улантууга укук не экен? Жок таксыр. Эми маселеге кайталы. Биринчи имамды айталы таксылдар. Же биринчи жалгыз окуганды айталы. Жалгыз окуган адам, мисалга мен намаз окуп жаткан кезимде, пешинде окуп атканда даратым кокус сынды. Эмне кылам мен? Түп-түз даратканага барам. Ближайший даратканага. Түшүндүңүзбү? Мана жерде окусам, эң ближайший кайсыл? Эгерде буга барбай тиге барсаң намаз бузулат. Уже мен себепсиз, үзүрсүз бир туура эмес ишти кылып койдум. Түшүндүңүзбү азыр? Толуктап коеюн. Бул бир эң жакыныга барам. Эгер бул жерде тыгылыш болсо, ансыга барсам болот. Эгер тыгылыш болбосо, именно ушул жерде эмне кылышым керек мен? Дарат алышым керек. Кыскасы дарат алдымбы? Дарат алганымдан кийин менде ыктыярым бар таксыр. Каласам, ошол дарат алган жерде орунда мүмкүнчүлүк бар болсо, таза болсо, ошол жерде бүтүрөм намазымды. Улантып кете берем, кайсы жерге токтогомду, шуну улантып кете берем. Каласам, кайра келемде мурунку намаз окуган жеримде не кылам? Бүтүрөм. Түшүнүктүбү? Ал эми имам эмне кылат эми таксыр? Имамдын дагы өзүнүн эрежелери бар. Имам кандай чыгып кетиш керек биринчи? Биринчи анын сүннөт эрежеси өзүнүн мындай бүкүрү дейттер го бизде, гарбаты. Гарбаты алып, мындай мурдуну мындай кармап алып чыгып кетиш керек. Бул ошол сүннөт тарикада чыгып кетүү намаздан. Адамдар жаман ойго барбайт. Жакшы ойдо болот, молдекебиздин мурду канап калыптыр деп коет. Түшүндүңүзбү? Бул сүннөт. Мындай бир аз ийилип аласыз да, мурдуңузду кармаганча не кыласыз? Чыгып кетесиз. Бул адеби. Экинчиси, имам эмне кылыш керек? Мисалга мен имам болсом, мен даратым сындыбы, мен артымда Али турат да. Али шейх, карыке, молдоке, ушуну өзүм ордума тартам. Тартканымда эреже бар. Сүйлөбөй туруп, мен муну сүйлөп алып келип өзүмө ордума не кылам? Коем. Ошол койгонум кезимде, эгерде бир рекет калган болсо, мен мындай кылып коем. Жакшы эсиңерге кылайм. 2 рекет калган болсо, мындай кылып коем. Эгерде рүкү болсо, тиземди кармап коем. Значит, кыраатты мен бүткөнмүн. Эмне кылыш керек бул эми барып? Рүкү. Бул турат да Аллаху акбар деп рүкүгө кетет. Сажда калган болсо, пешенемди кармап коем, чекемди. Бул эмне кыйчы кылат? Саждага. Себеби бул башынан мен чогуу окуган болбошу мүмкүн да. Балким кечигип келген, билбейт мен кайсы жерге токтогонумду. Хоп, билсе го бул иштерди кылбайсыз. Билсе эч бир ишара эчтеке кылбайсыз. Билбесе да. Чекесini кармайт да эмне кылат? Чыгып кетет. Эгерде кыраатта болсо, оозуну кармап коет. Бул киши эмне кылыш керек? Фатиха зам сүрө окуш керек болот. Эгерде тилават саждасы милдет болгон болсо, анда тили менен чекесине ишара кылып коет. Да чыгып кетет, что бул эмне кылсын? Тилават саждасын аткарсын. Эгерде жаңылган болсо, анда несини кармап коет? Көкүрөгүнү кармап коет. Бул жаңылды деген сөз. Кыскасы мына ушундай ишараларды кылам да, мен бул кишини өзүм ордума коюп чыгып кетем. Чыгып кеткенден кийин эми барам таксы, дарат алдым. Дарат алып бүткөнүмдөн кийин карайм. Али намазды окуп бүттүбү же бүтө элекпи? Божомол менен да? Божомол менен ойдун көпчүлүк бөлүгү менен Али намаз окуп бүт. Эгерде Али намаз окуп бүтө элек болсо, мен кайра келип мунун арттан уюп продолжать кылам намазды. Ал жакта окугандыгым не эмес, дурус болбой калат. Сөзсүз мен Алинин арттан кайра келип туруп, башында имам эдем, эмне болуп калдым мен кайра? Уюучу болуп калдым.
Ошентип бүтүрөм. Эми бир рекет, эки рекетке сиз жетпей калышыңыз мүмкүн да дарат алгычаңыз. Али салам бергенден кийин не кылам? Ордумдан туруп, Кур'ан окубай, бираз тик туруп, рүкү сажда, бираз тик туруп, рүкү сажда кылып намазымды бүтүрүп коем. Чүнкү муну лахик деп коет, өткөндө түшүндүргөм, лахик деп. Али эгер али бүткөн болсочу, али бүткөн болсо анда ыктыярым бар. Кааласам, ошол дарат ала турган орунда мүмкүнчүлүк бар болсо, условия бар болсо, ошол жерде бүтүрөм. Эгерде ал жерде условия жок болсо, келип кайда бүтүрөм? Мечитте кайра бүтүрөм. Түшүнүктүбү? Имамга уюган киши дагы ушул имам сыяктуу болот, таксыларым. Имамга уюган киши дагы имам сыяктуу болгону, бул ордуна башканы тартпайт да. Ол эмне кылат? Ушундай немесинин мурдун кармайт да чыгып кетет. Барат да дарат алат, эми карайт, имамы бүттүбү, бүтө элекпи? Бүтө элек болсо сөзсүз келип уййт, артынан кайра намазды улантат. Ал эми бүткөн болсо ыктыяры бар. Кааласа дарат алган жерде условия бар болсо ошондо бүтүрөт, кааласа эмне кылат? Келет да өзүнүн мурунку ордунда мечитинде бүтүрөт. Түшүнүктүүбү таксыларым? Бирок вал истинафу афдалу. Карасаңыздар, кайра башынан окуу жакшы таксылар. Улантпай, кайра башынан окуу эмне экен? Жакшы. Себеби алымдардын ортосунда талаш болгон кезде дайыма нени алышыбыз керек? Бүт пикирлерди бириктире турган амалды кылсак, не болот? Туура болот, жакшы болот этияттык үчүн. Азыр бизде улантат деп жатабыз, Имам Шафии мазхабта алсаңыз улантпайт. Намаз бузулду дейт. Эми биз эгер дарат алып кайра башынан окусак, биздин мазхаб боюнча да намаз дурус боло берет, Шафилер боюнча да не? Дурус берет. Ушундай башыны бириктире турган, бүт пикирлерди бириктире турган немени кылсак жакшы болот таксылар. Түшүнүңүздөр, мындай маселелер көп. Ушул нерсени, ушул эрежелерди биз колдонушубуз керек да. Ушул эреже биз дагы, Шафилер дагы колдонуш керек. Кээде биз Шафилерге имам болуп калышыбыз мүмкүн, кээде Шафилер бизге имам болуп калышы мүмкүн. Мисалга, түшүнүңүздөрбү? Ошол үчүн биздин мазхаб боюнча даратты бузулбай турган амал, даратты бузбай турган амал. Шафилерде буза турган болсо, биз билебиз, биздин жамаатыбызда ким бар? Шафилер бар. Ошондо биз дарат алып койгонубуз этият. Түшүнүңүздөрбү? Дарат алып коюп, алда бизге. Тигилер дагы эгер денелеринен кан чыкса бузулбайт да. Эгерде имам боло турган болсо, эмне кылып коюш керек аларда эле? Этият үчүн дурус боло турган, бардык мазхаб боюнча дурус боло турган эрежени аткарып, дарат алып коюп, андан кийин имамдыкка чыкса жакшы болот таксылар. Түшүнүңүздөрбү? Бул этияттык. Алымдардын сөзүнүн башыны бириктирип амал кылуу бул эң жакшы амалдардын катарына кирет. Ушул нерсени унутпаш керек. Дайыма эсибизге сактап, ушуну иш жүзүнө ашырышыбыз керек. Түшүнүктүүбү достор? Хоп. Ва иннама фахталама ау джунна ау угмия алейхи ау кахкаха истанафал вудуа ва салата. Эгерде намаздын ичинде уктап кетип ихтилам болсо, же намаз окуп жатып жинди болсо, же эси ооп калса, же каткырып күлө турган болсо, даратты дагы, намазды дагы кайра баштан эмне кылат? Кайтарат дейт. Эмне үчүн? Себеби жокоруда айткан мен шарттардын кайсынысы табылбады азыр? Уктап калып ихтилам болгондо кайсы шарт табылбады? Чоң дарат милдет болбош керек эди, а? Чоң дарат милдет болуп калды. Туурабы? Экинчиси джунна мен угмия алейхичи. Буларда дурус. Буларда ал эмес, буларда сейрек кездеше тургандар. Надир, сейрек кездеше турган амалдар. Редкий случай болот. Өттө чанда не болот? Чанда гана не болот? Адам намаздын ичинде эси ооп калышы мүмкүн, намаздын ичинде жинди болушу мүмкүн. А үчүнчүсүчү кахкаха, каткырып күлгөндүгү. Бул ыктыяры менен болуп калды таксыр. Өзү атайын күлүп атат да бул киши. Күлбөсө дарат бузулбайт эле да. Чүнкү ошон үчүн шарттар табылбагандыктан бул киши эмне кыла албайт экен таксырым? Намазын бул түрү адамдар уланта албайт. Түшүнүңүздөрбү? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.